Катышуучулар тарабынан жаштарга глобалдык мүнөзгө ээ болгон терроризм жана диний экстремизм коркунучу тууралуу кеңири маалымат берилди. Анда жалпы эл менен бирге жаштардагы экстремизмди токтотууга өз салымдарын кошуу менен өлкөдө стабилдүүлүктү орнотууга кызыктар болушу керектиги айтылды. Түшүнбөстүктүн артынан ар кандай уюмдарды, ар кандай баягы ислам динине жамынып, ар кандай бир терс көрүнүштөгү уюмдар бар эмеспи биздин коомчулукта. Ошол коомчулуктагы биздин мамлекеттин ичиндеги баягы билинбей жүргөн террористтик же болбосо экстремисттик уюмдарга баягы кирип кетпесин, алар менен баягы иш алып барбасын, же болбосо окуусун таштап, ошол бир башка чет мамлекеттерге азгырылып кетип калбоосу үчүн биз дайыма студенттер арасында ар кандай иш-чараларды өткөзүп келебиз. Иш-чарага президенттик администрациясынын реформаларды иштеп чыгуу, мониторинг жана анализдөө бөлүмүнүн өкүлдөрү, Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын кызматкерлери, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы жана коопсуздук кеңешинин катчысы катышты. Алар экстремизмге жана терроризмге каршы мамлекеттик саясат, ченемдик укуктук актылар, жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө кеңири маалымат беришти. Экстремизм деген бул өзү мамлекетке, түзүшкө, коомго каршы келе турган таңылоо иштери, жанагындай коомго болгон жүрүш аракеттеринин эң крайний формасы болуп эсептелет. Ошондуктан бул бизде мыйзам тарабынан тыюу салынган уюмдар бар. Жакында биздин жогорку кеңеш тарабынан экстремизмге каршы күрөшүү боюнча мыйзам кабыл алды. Ошондой жаңы терроризмге каршы күрөшүү мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Мына ошонун негизинде иш алып барыш керек. Эми негизги мамлекет тарабынан кылып аткан иш бул мамлекетте тынчтыкты камсыздоо. Азыркы мезгилде мындай иш-чаралар эң зарыл болгондуктан жыл сайын өткөрүү жагы каралат. Бүгүнкү иш-чарада мен көптөгөн нерселерди биле алдым. Биздин өлкөбүздө экстремисттик кыймылдар кандай абалда болгондугун, кандай экстремисттик топтор бар, кандай биз китептерде дагы көп жерде байкабай кетет экенбиз. Экстремисттик уюмдардын сөздөрү жазылып калган китептерди биле алдым. Көптөгөн маалыматтарды ала алдым. Кыргызстандагы жаштар арасындагы экстремизмдин алдын алуу аракеттери боюнча илимпоз окутуучулар баяндама жасашып, бул багытта түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Кыял Шаршеева, Тимур Садыгалиев, Ала Тоо 24.